Кыштын кычыраган күнүндө Бишкектин жылуулук борборунда жүз берген жарылуу кыска убакытта жөнгө салынды. Бул факт. 9 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жылуулук борборундагы штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин толугу менен жойгонун кабарлады. Жарылуудан аккан сууларды мотопомпа менен сордуруу, курулуш калдыктарын тазалоо, чатырын жабуу жана имаратты жылуулоо аягына чыкты. От казандар штаттык режимде ишке киргизилип, шаардын бардык абоненттерине, социалдык объектилерге жылуулук жана ысык суу берилди. Жарылуунун очогу 14-от казандын жанындагы көмүр майдалаган шаймандан тутанганы да ачыкталды. Бишкек шаардык көзөмөл органы ЖЭПтеги кырсык боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөөнү УКМКга тапшырды. Кыргызстандын башына келген бул суноо жана аны жоюуга жасалган бийликтин аракети анын кубаттуулугунан көз каранды. Кырсык жүз берген учурда президент баш болуп, өкмөт мүчөлөрү төш болуп тикесинен тик туруп иштеди. Кырдаалдан пайдаланып, элдин нааразычылыгын жаратууга аракет жасаган тараптар да болбой койгон жок. Аны менен катар, ушул эле жылуулук борборун модернизациялоого чет өлкөдөн миллиондогон акчаларды кредитке алып, жарымын кымырып жеп, калганын эптемей иш бүтүргөн мурдагы бийлик өздөрүн аппак көрсөтүп, актанып калууга да аракет жасады. Кандай болгон күндө да Бишкек жылуулук борборундагы жарылуу кимдин ким экенин ачыкка чыгарып, мурдагы бийликтин, азыркы учурдагы бийликтин да дарамети канчалык болгонун сынап берди. Кыргыз бийлигинин аракетин сынаган жарылуунун чоо жайы кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы жарылуунун катталганына 1 аптадан ашты. Бул убакытта кырсыктын кесепеттерин жоюуда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн тиешелүү иштер толугу менен аягына чыгарылды. Учурда ЖЭПтин өрт чыккан аймагында адистер изилдөө иштерин жүргүзүп, сыноо лабораториясы тарабынан өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. ЖЭПтеги окуя Бишкек шаарын эле эмес, жалпы өлкө жарандарын кабатырга салды. Жарылуу болгон учурда 2018-жылдагыдай окуя кайталанып, жарандар жылуулуксуз калуу коркунучу жаралды. Бул жолку айтпай келген кырсык президент жана өкмөт мүчөлөрү тарабынан өз учурунда чукул тапшырмалар берилип, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери али күнгө чейин уланууда. Мамлекет башына келген бул кырсык бийлик башындагыларды, алардын аракетин, кубатын дагы бир ирет сыноодон өткөрүп алды. Окуя катталары менен президент жеринен кабар алып, өкмөт тийиштүү кызматтарды уюштуруп, иштин ыраттуулугун камсыздаган бул ыкчам аракет жалпы коомчулук арасында талкууга алынып, баа берилүүдө. Бүгүнкү бийликтин тез аракети алкышка татыйт. Не үчүн дегенде, тез калыбына келтиришти. Экинчиден, жеке президенттин жеке самолету менен жабырлануучу 4 адамды Турцияга жөнөтүшү, жана ошол жердеги операция болуп атат. Ошолорду менимче мамлекет тарабынан акысыз болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзгөн туура саясаттын натыйжасында көптөгөн бир жаңы техникалык база чыңдалды десем жаңылышпайм. Себеби дегенде ошол техникалык базанын алкагында мындай алдын алуу иштери ыкчам түрдө болуп жатканы бул албетте сүйүндүрөт. Энергетика министрлиги өздөрүнүн ыкчамдыгын да көргөзө алды десем жаңылышпайм. Ал арада Орто Азия жана башка мамлекеттердин кайдыгер карабай көмөк көрсөтүп жатканы өлкөлөр ортосунда бир боор жана тилектеш экенин далилдеди. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигине жакында эле жаңы техникалар тапшырылган. Техника ЖЭПти калыбына келтирүүдө ополтоодой пайдасын көрсөттү. Ал эми алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келип жаткан жардамдар учурдагы бийликтин тышкы саясаттагы абалын жакшы жагынан көрсөтүп койду. МЧСти куралдандырды. Мына ошонун пайдасы менен МЧСтин куралдары жаңы куралдар экен, эч кандай кыйынчылыгы жок эле баягы калыбына кайра келтирип койду. Мунун өзү эгерде мурдагыдай болуп, куралыбыз жок болгондо, тиешелүү шаймандар жок болгондо, специалисттер жок болгондо, бир айга чозулуп, эл ызычуу болуп, эл кыйналып, ору сыркоо болмок. Биздин мамлекет баштары эч ким тоготпойт, эч ким эсептешпейт деп. Мына азыр ушул тесттин жарылуусунан кийин биздин мамлекет башчыбыздын кадыр баркы керек болсо бүт дүйнө жүзүнө тарады. Чындап эле абдан аракеттери абдан зор. Жакын Карабагы ошо кошуна мамлекеттерибиздин биринчилерден болуп жанакынтип кол сунушу Россия мамлекети дүйнөдөгү экинчи держава болуп турат. Мунун да Кыргызстан менен
кайдыгер эместиги Кыргызстанга ушунчалык ой пикирлердин таза экендигин көрсөтүп атат да. Ошон үчүн бул жерде президенттин аброю азыр чакалар боюнча иштеп атканы да бул жогорку деңгээлде деп ойлойм. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков да маалымат каражаттарынын биринде бийликтин аракеттерине жогору баа берген. Анын айтымында ТЭЦте болгон аварияга Алмазбек Атамбаевдин тушундагы чиновниктер күнөөлүү. Себебин экс-президенттин убагында ТЭЦ жарым-жартылай реконструкцияланып, ири уурулуктар жасалгандыгында деп белгилеген. Алар эң жогорку пайыз менен ири насыяларды алышкан. Бул каражат түндүк-түштүк альтернативалык жолунун Датка Кемин электр линиясынын курулушуна, Бишкек ТЭЦинин реконструкциялоого, тарых музейине жана башка ушул сыяктуу бул долбоорлордун бардыгын ишке ашырууда уурулуктар болгон. Маселен, Датка Кемин электр линиясын курууда 1 чакырым электр чубалгылары үчүн $1 миллион эсептен чыгарылган. Бул чыгым кайдан келип жатат? Ушундай эле көрүнүш Бишкек ТЭЦинин модернизациялоодо да болгон. Ал кылдат модернизацияланбагандыктан бүгүн Кыргызстан экинчи жолу кырсыкка учурап жатат. Эл кыйналып жатат. Президент Садыр Жапаров $386 миллион таптакыр жаңы ТЭЦти курууга мүмкүн болчу деп туура айтат. Анын үстүнө азыркы аварияны азыркы бийликке шылтап жатканы кейиштүү. Бул ак аркылуу күнөө бир гана Атамбаевди. Ал эми парламенттин 7 февралдагы жыйынында Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча маселе көтөрүлүп, депутаттар өкмөттүн маалымат берүүсүн талап кылып чыгышты. Дастан Бекешев суу энергетика тармагындагы жабдуулар бүт эскиргенин, жалпы техникалык аудит өткөрүү зарылдыгын айтты. Эл өкүлү Эмил Токтошов джептеги жарылуу диверсия эмес, шалаакылыктан эле келип чыккан деп агынан жарылды. Бүт баары эле эскирди да эмне ачык эле айтсак. Ошол боюнча технический аудит өткөрүп, анын биздин комитет ТЭК боюнча ушул аткарылышын караса, токтомдун аткарылышы кандай болот атат, бул жерге отурумга алып келсе туура эле болмок да. Ушул азыркы заманда жашап атып, ушул 60-70 жылкы технология иштете албай, ушул жолго бардык. Бул мен ойлойм, бул эч кандай диверсия эмес, бул шалаакылык, бул билбестик, ишин билбестик, бул бир жылда 3 жолу директор алмашкан. Бишкек жебиндеги штаттык эмес кырдаалдын себептерин аныктоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Алар жакын аралыкта тургундарды жылуулук менен камсыздоону 1 айлык мөөнөттө Бишкек жебинде штаттык эмес кырдаалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана кырдаалдын келип чыгышына күнөөлүү адамдарга карата чараларды көрүү боюнча сунуштарды киргизери кабарланды. Бишкек шаарынын дээрлик 60-70% жылуулук менен камсыз кылган станция 1961 жылы ишке берилген. Ошол учурдан бери тынымсыз жарык, жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылып келүүдө. Деген менен кандай гана оңдоп түзөө же капиталдык ремонт болбосун, жылуулук механикалык жабдууларды эксплуатациялоо мөөнөтү 25-30 жылды гана түзүүрүн адистери белгилешет. Биздин кызматкерлердин күчү менен ушул азыркыга чейин тынымсыз иштеп келе жатабыз. Биздин станциянын жабдыктарынын баары тең эле эскилиги жеткен. Муну баягы жылда эле ремонттоп келе атабыз. Бирок уже модернизация жана ремонтацияга убагы деле келип калды го деп атам да. Бирок бул баары тең эле баягы каражат маселеси болуп келе жатат. Бул баягы көп жылдан бери биздин тарифный политикабыз социально ориентированный болгондуктан баягы каражат жетпей келген ошого чейин. Бирок ошо колдон келишинче тарифный политиканы кайра караштырыш керек болуп калды уже. Белгилей кетсек, 2 февралдан 9 февралга чейин джептеги штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин жоюуга УКМден жалпы күнүнө 120 куткаруучу, 24 техника тартылган. Жеринде иштеген кызматкерлерге коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча нускамалар жеткирилип, тамактануусу үчүн 10 чатыр жылынуу пункту катары тигилген. Ал эми джептин аймагындагы өзгөчө кырдаал режими азырынча алына элек. Бишкек жылуулук электр борборунун кызмат адамдары кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгынан жана магистралдык түтүк өткөргүчтөрүн эксплуатациялоо коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан 2024 жылдын 2 февралында болжол менен саат 03:00 чамасында Бишкек шаарынын жебиндеги жабдуусунда жарылуу болгон. Бул факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 245-317-337 беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүү УКМКга
АККга тапшырылды. Маалымат үчүн айтсак, Бишкек ЖЭБин куруу 1950-жылы башталып, 1960-61 жылдары биринчи турбо агрегатын ишке киргизе баштаган.